2 ай мурун Ош облустук милиция кызматкерлери Ноокат районунун тургуну Мухаммед Канибек уулун акча урдоого шектүү катары кармаган соң каза болгон. Анын өлүмүнө шектүү катары 5 милиция кызматкерине кылмыш иши козголгон. Бүгүн алардын жакындары тергөө ишине нааразычылык билдирип чыгышты. СМБнын тергөөчүсү Данияр Кулиев деген иш боюнча бардык жагдайларды эске албастан туруп бир жактуу карап объективдүү түрдө жүргүзбөстөн балдарды 19 ноябрь күнү камакка алган. Бул 6 жигит жөндөн-жөн барып бирөөлөрдү кармоого эч кандай мүмкүнчүлүктөрү жок. Буларда буйрук менен барат. Ушул Ош шаарындагы ички иштер бөлүмүнүн орун басары Абил Алымкуловичтин жана криминалдык милициянын орун басары Орунбек Казыбековичтин ооз эки буйругу менен барып Кызыл Кыядан кармап келип олтурушат. Бул деген кимди кармап келип атышат, кандай жагдай бар, ошону так далилдеп ачык айкын көрсөтүш керек. Мына иштегендин натыйжасы ачыкка чыкпастан кайра караланып ушинтип отурат. Булардын 4төн, 3төн, 2ден жаш балдары бар. Буларга ким жооп берет, ким карайт? Мына биздин балдарыбыз ак жерден караланып отурат. Бир жактуу карабастан акыйкатты чечип, бизге эки жактууну карап бериңиздер. Буларга приказ берилген, кармап алып келип беришке. Булар ошол ишти аткарып беришти. Булар болсо нейтрализовать кылып келгенден кийин бул тескери маалымат менен булар тескери жүрүп атат, тергөө жүрүп атат. Маркумдун денесиндеги көк ала тактар кылмыш ичинде кыйноо болгон дегенге себеп болгон. Бирок милиция кызматкерлеринин жакындары денедеги тактар өлүк кармоочу жайда болушу ыктымал дешүүдө. Баланы көрдүк биз дагыча. Көгөрүп кеткен. Сүрөтүчү. Эми ушуну силер кызыккан жоксуңар да, качан алган бул сүрөт? 20 күндөн кийин алган туруптанчы. 20 күндөн кийин. Өздөрү даже кече СМБга барып канча күндөн кийин меңилдесек билбесек дейт. Канча күн десе 21 күндөн кийин алдык сүрөткө тартылган. Мына ойлосоңор 3 күндөн кийин адам көгөрүп кетет. 20 күн о жерге карма болордучу. Көгөртүп, ошондой кылып элге алып чыгыш бул деле бир кылмыш иши бутчу. Биздин угушубузча бул бала ага чейин дагы тоноочулук иштер жасап жүргөн. Андан бир жум аралыгында дагы ошондой тоноочулук ишке катышып, токмок жеген. Андан башка да кылмыштары көп деген маалыматтар бизде бар. Биз ал көк ала боюнча чындыгында толук маалымат бере албайбыз. Биздин берген акыбыз да жок. Эске салсак, буга чейин маркум Мухаммед Канибек уулунун жакындары да маалымат жыйын өткөрүп, маркумага чейин бир да жолу оорубаганын, ал милициянын кыйноосунан улам каза болгон деп билдирген. Баланы өлтүрүп бияка алып кеп коюшуп атпайбы? Мунун эч кандай жүрөк тута турган оору жок болчу да. Ден соолугу вообще жакшы болгон. 6 айлык баласы кимге, аялы кимге убалы. Айнелдер кандай түшүнсө болот муну? Мен ичем чыдабаймын. Азыр келгенге чейин мен ишенгеним жок. Буга чейин 19 ноябрда милициянын ички иликтөө кызматы жогоруда айтылган 5 кызматкерди шектүүнүн өлүмүнө жол берген деп тапкан. Анткени алар кызматтык милдеттерине көңүл кош мамиле жасашып, маркумду алып келгенге чейин медициналык кароодон өткөргөн эмес. Аларды УКМКнын Оштогу башкармалыгында убактылуу кармоочу жайына камаган. Наргиза Нарбаа кызы, Зыягүл Болот кызы, Сыймык Райымбердиев, ТМЖ жаңылыктары.